жизнь, у него нет каких-то рамок. 22 февраль күні Фергана облысының акими Шухратбек Ганиевтің демилгеси менен уюштурулган эл аралык медиа форум Фергана шаарында өттү. Форумга Кыргызстандын Ош Баткен, Өзбекстандын Ферганан, Аманган, Анжиан, Тажикстандын Согди облусунун журналисттери катышты. Форумда сөз эркиндиги, ааламдашуу алкагында массалык маалымат каражаттарынын коомдогу ролу, медиадагы жаңы технология, коңшулук кызматташуу маселелери талкууланды. Ошондой эле маалымат алмашуудагы тоскоолдуктарды жоюу үчүн биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу сунуштары айтылды. Форумга келген Азия ТВ телеканалынын журналисти Гүлжан Ажиматованын айтымында, бул форум Фергана өрөөндөгү журналисттердин кызматташуусуна өбөлгө түздү. Биз Фергана өрөөнүндө ушул жакынкы областта кызматташып жаткан журналисттердин бүгүнкү эл аралык конференциясы өзүнүн жемишин берет деп эсептейм. Анткени бул жерде демейки иш-чаралардан сырткары өтө көп ошол көйгөйдү билген, кайсы бир маселелердин баарын билишкен журналисттердин тобу чогулуп бул жерде маселени мындан кийин кантип алып барабыз, ошондой чек ара маселеси, элдердин жашоосу, маданияты, тарыхы, деги эле коңшу элдердин бири биринен мамилеси, аларды жакшыртууга журналисттердин өтө чоң орду, ролу болот. Учурда өрөөндөгү журналисттердин арасындагы кызматташууну жакшыртуу зарыл экендигин Өзбекстандын эл аралык пресс-клубунун жетекчиси Шерзат Кудрат Хаджаев билдирди. Bugun butun dunyoda hamkorlik, integratsiya ketyapti. Endi butun dunyoda bo'lgandan keyin albatta Markaziy Osiyoda alohida bo'lish kerak. Lekin afsuski shu bugun ommaviy axborot vositalarida biroz suslik bor. Masalan, biz davlat rahbarlarimiz, siyosatchilarimizning jo'shqinligi ommaviy axborot vositalariga yetishmayapti, tan olish kerak. Qani endi mana shu Farg'ona vodiysi hududida o'sha o'zbek, tojik, qirg'iz tillarida qo'shma saytlar bo'lishi, jurnalistlar ilgariga o'xshab televizion ko'priklari bo'lishi, kino olamida qancha o'zgarish bor, madaniyatda shuncha men o'ylaymanki, bugun jurnalistlar albatta biroz orqada. Agar jurnalistlar faol bo'ladigan bo'lsa, bu odamlar jipslashadi. Forumda 3 өлкөнүн журналисттери биргеликте 3 тилдүү контенттерди чыгарып, мындай жолугушууну жыл сайын Фергана шаарында өткөрүүнү салтка айлантабыз деп баса белгиледи Фергана облустук администрациясынын пресс катчысы Мухаммаджан Абидов. Ben bu konferensiyadan juda xursand bo'ldim. Bu yerda aytilgan takliflar bizni hammamiz bir xil fikrlayotganligimizni ko'rsatdi va albatta biz kelayotgan joyda 3 ta tilli gazetalar chiqarish, 3 ta tilli internet saytlar ochishga bugun kelishib oldik. Teleko'priklar tashkil qilamiz va biz bir-birimiz haqida ko'proq biladigan bo'lishimiz kerak va buning uchun jurnalistlar albatta o'zining kuch g'ayratini ayamaydi o'ylayman. Улукбек Байmirova, Бекмурат Жакыпжан уулу, Салам медиасы.